жөнүндө өзгөрдү да. Вот мен азыр Арифмге чейинки сүрөттөрүмдү көрдүңүздөр, эли нашла, конечно, сүрөт жок экен. Эли бир эки сүрөт таптым, тапканда да зорго издеп таап, акыры ушул сүрөттөрдү таап койдум да. Вот мына убакта мимозем жапжаш, мен дагы жапжаш, Махат апам дагы жапжаш. Ошол убакта 2014 жылы бул старший менеджер болгон убакта экен. Ошентип биз жумушубузду баштаганбыз. Не было легко, да, мындай сразу келип эле золотой директор же сразу келип эле ушундай сүрөттөр болуп калган жок, азыр көргөндөй эле да. Баардыгы эмне кадамдардан, майда кадамдардан башталды. Биринчи эле суроо бериңиздер да, менин жашоом эмне болуп өзгөрөт, кандай болот деп. Вот мен азыр жеке ишкермин да, уже 2015-жылдан бери 4 жыл болуптур. Как положено, официально Россияга налог төлөймүн. Канча адамдардын айлыгын мен төлөп берип атам налогу менен. Эркинмин, жеке ишкер, уже компания менен бир канча жерлерге барып, бир канча тренингтерге барып да, не только да, мындай внешностьтан эмес да, мен жашоого болгон көз карашым, жашоого болгон адамдарга болгон мамилем, өзүмө болгон мамилем, самооценкам совсем башкача болду компания менен бирге. Ага чейин мен мектепте жакшы окуп, анан эле Россияга келип эле уборка болуп иштеп, уборкада иштеп калганда мен өзүмө суроо бердим да. Мен эмне ушинтип жүрө беремби деп самооценкам түшүп, чүнчүп, аябай ушундай өзүмө недовольство алып жүргөм да. Бирок Арифем менен мен өзүмдү таптым десем болот да. Азыр свободныймын, үй бүлө менен бирге да, эч ким эч нерсе дебейт. Силерди ушундай жашоо күтүп турат да. Бул эми башталышы. Компания менен биргеликте мындай сонун премияларды алдым. Менин но көк көйнөктөгү сүрөтүм бул биринчи банкетим. Бул экинчи банкетим экен. Биринчи банкетиме мен апама спутник болуп баргам. Мага анча деле кызык болгон эмес, дагы кызык болот, бирок мен өзүм сахнага чыкпаганыма байланыштуу мага вообще эле кызык болгон эмес да. Мен сахнага чыкпай калдым дегенсиз элечи. Бирок биринчи банкетим, ал жөнүндө айта берсе сөз көп. Кызыл дорожка да, өзүң Анджелина Джоли, эркек балдар Брэд Питт болуп элестетишиңиздер мүмкүн. Сиздер үчүн дүйнөдөгү эң мыкты шоу-бизнес өкүлдөрү выступать этип атат. Мына жерде болсо официанттар келип, вам что, чай, кофе деп баардыгын ушинтип обслуживать этип атса, сиз өзүңүздү башка дүйнөгө келип калгандай элестетесиз да. Неужели это я? Неужели мен ушул нерсени кылып атам? Менде ушул нерсе болуп атат деп ойлоп кетебиз да. 2016-жылы звания директор болгондогум сүрөтүм жок экен, кечиресиздер. Золотой директор званиясын жаптым. Старший директор менен общий компания менен биргеликте $4,500 премия алыптырмын. Мындай бонустарды да, не только Россиянын эң сонун сахналарында силерди атыңарды атап, чоң атаңардын атын атап чакырганда, сахнада Баратова Өмүркан десе титреп, бул вообще башка ощущение да, башка нерсе. Бул чувствону, бул сезимдерди силер никакие деньги сатып ала албайсыңар. Самый главный бул жерде өзүңөргө ишеним да. Ишеним болсо, эгер силер өзүңөрдү элестете ала турган болсоңор, визуализация болсо, обязательно ушул нерсе силерде болот. Мен жашоомду азыр мындан да сонун элестетем да. Мынтип элестеткен эмесмин. Мен уборкада иштеткем, турмушка чыгам, бала төрөм, үйдө отурам, ушундай эле да. Бардыгы эле азыр мына жерде бойдок кыздар болсо, жигиттер болсо, мени подтвердить этет да. Ар бир адам бул жашоого миссия менен жаралат да. Алла Таала бизге миссия берет. Ушул миссияны биз аткарышыбыз керек. Жөн эле келип, жеп ичип, анан эртеси туруп жеш үчүн жашабастан, ар бир адам өзүнүн миссия берет да. Сен муну кылышың керек, сен мындай адамдарга жардам беришиң керек. Значит, менин миссиям эмне? Компания Арифой менен ушул нерселерди адамдарга жардам берүү менде мүмкүнчүлүгү болду. Мына акыркы сүрөт жөнүндө айта кетсем, бул дагы банкет директору экен. Акыркы сүрөт жөнүндө айта кетсем, бул
жаңы жылдын астындагы биздин именно проект экспресс проектибиздин жыйынтыктоосу кечеси мага ушул чекти бергенде мен еще бул жылы 6 ай иштебей Кыргызстанда жүрүп калдым да. Угулбай атабы? Угулбай атат дейт го. Угулбай атабы? Ушул кечеде мага 6 ай быйыл 2018 биздин үй бүлөдө кичине жоготууларга байланыштуу мен 2018 жылы 6 ай даже андан көп дагы иштегенге мүмкүнчүлүгүм болгон жок да. И мага ушул чекти тапшырганда мен өзүмө суроо бердим да. Мен 6 ай иштебей атсам, еще жылына 1,211,806 рубль тапкан болсом деп өзүмө суроо бердим. Кайсыл жерде мындай мүмкүнчүлүк бар? Эч бир жерде мындай мүмкүнчүлүк жок да. Эч бир жерде мындай мүмкүнчүлүк жок. Иштеп коюп, анан сонун кылып жатат дейт. Иштеп коюп, анан кийин өзүрүн алып, өзүрүн көрүүчү бул бизнес да. Компанияга чейин мындай сүрөттөр менде айтып атам го, сүрөткө да түшкөн эмес экен. Бул сүрөттөрдү чындап азыр сүрөттөн тандайбыз да. Дальше жазып койсоңуз, мен таппай атам. Вот что еще изменилось, да? Мен компания менен уже канча 7-8, адашпасам 6-7 жолу саякатка барып келүүгө жетиштим. Эгерде мен обычный мигрант кыз да, өзүм иштеген келген болсом, өзүмдүн ата-энеме жардам берген келген болсом, мен да үй бүлө багышым керек, менде дагы обычный башка мына көбүнчө Россияда биз мигранттар ошондой элестетип алабыз да. Биз иштешибиз керек, анан биз антишибиз керек деп. Иштеп эле заодно сиз жашооңузду өзгөртсөңүз болот. Арифлеймде ушундай сонун мүмкүнчүлүк бар. Мени именно Арифлеймге алып калган нерсе бул саякаттар. Башка жер биз чоңойгон, биз вообще мындай кыргыздын менталитетинде биз саякатка барабыз, анан тигинтебиз, мынтебиз деген нерсе болбойт да. Мен компанияга келип, канча жерлерге барып келүү, бул жерде да сүрөттөр батпай калыптыр. Кайсыл мамлекеттерге барып компания менен бекере салып келдим да. Бул Кипр, Сочи, Валенсия да, Испания. Бул жерде даже тайнем менен барганбыз, вообще супер. Египет, Америка Кошмо Штаттары. Бул эгерде сиз, сонун сөз бар да, эгерде сиз өзүңүздүн мекениңизди баалагыңыз келсе, чет мамлекетте бир күн жашап көрүң деген сонун сөздөр бар да. Мен ал нерсени деле мындай ар нерсен эме болгон эмесмин да. Мындай ойлогон нерсем, мен бара аламбы дегенмин. Бардым, ар барган сайын компания вообще мощный нерселер менен баштап турат да. Сонун кылып тосуп алат. Сиз мындай Кыргызстанга барсаңыз, сизди же бир тууганыңыз, же ата-энеңиз тосуп алышы мүмкүн. А бул жерде целая делегация да, папараццалар менен, видеокамералар, фотоаппараттар менен как вы доехали, привет, Арифлейм деп сиз башка нерселер. Ну и пожалуйста. Кечиресиздер, менин Алисам иштеп кетти. Ушундай сонун нерселер болот да бул жерде. Ал эми компания менен барганда ушунчалык сонун сизге көрсөтөт, даже өзүңүз дагы таң каласыз. Испанияга барганда мен эң мага жаккан жери, мен ушундай гала ужин болду, Ачык асман кафесинде деп коелу. Ачык асманда вообще сонун проект менен жасалган экен. Но бассейнде бизде сахна турду, ведущий болду да. Ошол жерде чекесинде отурабыз, тамактарды жедик, антип отурабыз. Анан исполнительный директорду, следующий ар званияларды бизде чет мамлекетте куттуктайт да. Анан следующий звание посмотрите на экран деди. На экран посмотрите дегенде карап отурсак, самолеттор чыкты. Самолеттор аркасында от жанып атат, салюттар атылып атат. Аркасында эмне бизде Анна Черна, новый исполнительный директор дегенде мен көзүмө жаш алдым да. Неужели это так
депчи, неужели ушул нерселер бизде болот, неужели менде ушул нерселер болот, андан ал дагы эч нерсе эмес да. Отурабыз бир маалда салют атты. Ал салют даже вот Москвада жанагы согуштун 70 жылдыгы дегенге окшогон салюттардан бир канча эсе чоң да. Ошол жерде болгондо, ошол салют атып атканда адамдар сүйүнүчтөн ыйлап атышат да. Анан мен келип ыйлап, мимозжемди кучактап, апамды кучактап да аябай рахматын айткам да. Ушунчалык башкача ощущение да. Ал ощущенияны мен дагы айтам, банкетте болгон, чет мамлекетте болгон ощущенияны сөз менен жеткирип бере албайбыз. Ал жерде болуш керек. Главный ал жерде болуш керек. Бизде 33 адам уже комнатабызга кириптир. Срочно биз вебинарный комнатабызды чоңойтушубуз керек экен. Дальше кагаз ручкаларыңарды даярдап тургула, потому что сонун азыр мен бул нерсеге өзүм эле жетишип калган жокмун. Конечно, бул жерде мен спонсорлордун сүрөтүн, вот менин гордостьум да, мен то, что мен таазим кылган нерсе, менин спонсорлорум, менин апам, менин терпениема, менин характериме чыдап да, болбой атко деп ноет этесиң да, любой эле адам. Мен башында аябай ушинтчүмүн да, ошол нерселерге чыдап да, ушул сен менден мурун мен көрө элек нерсени сенде болот, сен кыла аласың. Мен просто Ариф-ММге эмнеге келгенмин? Мен акчамды Мимозже менин апам эсептеп бергенде, майдан баштап январга чейин 300 миң иштей аласың дегенде, мен иштей алат бекемин деп өзүмө суроо бергем да. Ошондо мен Ариф-ММге келип, ошондон өзүмө биринчи доказать этким келген, күйөөмө доказать этким келген. Ошо менен мен иштеп калганмын. Конечно, гордость менин командама, менин спонсорлорума, менин директорлорума, многонациональный командам, Өзбекстан, Тажикстанский командамда жаңы мен чыгып келаткан менеджерлерим, Вулкан эже, Золотой директор, Чачке эже, сөз жок. Барыңыздарга чоң таазим. Эгерде силер болгондо менде мындай команда, мен даже ойлосом түшүмө кирген эмес, что у меня команда будет не только Россияда, не только Кыргызстанда да. Нора эже Кыргызстанда азыр офис ачып атат, Качча эже Баткенде азыр иштеп атат, вообще сонун да. Мен ойлогон да эмесмин да. Поэтому азыр аркаңардан адамдар келбей аткан болсо, же болбосо команда түзө албай аткан болсоңор, эч качан ал нерсени таштап койбостон дальше аракет кылыңыздар да. Да, азырга чейин жок дейт, бирок жок дегенде силер сынып калбастан дальше кетишиңер керек да. Ушулар менин көрдөстүм да. Мен башында болбой калат го, мындай командам болобу деп ойлогон эмесмин. Азыр менин командамда примерно 3000ден 5000ге чейин консультант бар. Кыргызстан, Россиянын бир канча шаарлары, Өзбекстан, Тажикстан, Дубайдан дагы бир кыз жазылат деп аткан болчу. Турциядан дагы 1-2 кыздар жазылды. То есть настолько даже силер мындай кыялданбаган нерселер болуп кетет да бул нерсе мененчи. Дальше эми ручка кагазыңарды даярдап тургула, потому что азыр сонун нерселер болот. Ийгиликтин сыры эмнеде да? Давайте эми жазабыз. Мен азыр бул нерсени 5 этапка бөлдүм. Этаптар менен бул эми уже жазабыз. Сүйлөп, сөз, сүрөт эте сонун, бирок эми аны ишке ашырышыбыз керек да. Биринчи ийгиликтин сыры эмнеде? Биринчи этап, бул жерде сиз өзүңүз менен өзүңүз келишим түзүшүңүз керек, договор түзүшүңүз керек. Өзүңүзгө суроо беришиңиз керек. Эмне үчүн бул мага керек? Зачем мне деген болбосун да. Бул жерде башка эме дагы бизде консультанттар бар да, ошон үчүн зачем мне это деген суроо менен баштаңыз да. Өзүңүз менен келишим түзүңүз, договор. Максатыбызды жазабыз биринчи очередте да. В самом деле мындай статистика бар. Ийгиликтүү адамдар дүйнө жүзү боюнча болгону эмне 5% адамдар экен да. Бай, миллионер, или болбосо дагы сонун жетишкендер. Ошолордун биз айта беребиз, ой менин максатым бар, мен кыялданам, мен мечтать этем, анан тигинтем, мынтем деп диванда отуруп, диванда жатып алып мечтать эте беребиз. Бирок ошол нерсени жаза турган болсок, бизде эмне
97% аткарылат экен. То есть максатыбыз бүгүнтөн баштап, давай эгерде силер ийгиликке жетем десеңиздер, бүгүнтөн баштап азыр эми саат 8 болдубу, максатыңыздарды жазыңыздар. Экинчиси коллаж жасаңыздар. Коллаж деген бул визуализация же болбосо түшүнүктүү болуш үчүн кагазды алып, ортого өзүңүздөрдү коюп, через год эмне жашооңуздарды өзгөрөт, үй бүлөңүздөрдү, бизнесиңиздерде, командаңыздарда ошол нерсени обязательно коюп чыгыңыз. Бул дагы аябай чоң силердин ийгиликке жетишиңерге жардам берет. Анан эсептеп чыгыңыз максатыңызды, канча турат. Анан ошону карьералык тепкичке коюп чыгыңыз. Мисалы үчүн, мага 100 000 болот эле, мага 30 000 болот эле, мага 250 000 мен машина алгым келип атат, же болбосо дагы ошол нерсени обязательно эсептеп жазып чыгыңыз. Карьерага коюңуз. Мен мына жерге жетсем, мен бриллиантовый директор болсом, мен өзүм мына максатымды орунтулат экен. Мен бриллиантовый директор болсом, мен мына мисалы үчүн үй ала алат экенмин. Бишкектен, Оштон, неважно да. Обязательно максатыңызды жазганда конкреттеп туруп жазыңыз. Мен 3 комната үй алам деп эстем. Мен 3 комната үй, мондой жасалгасы менен, мына жерде, мына адресте даже мончо рубль, мынча баалуулуктарына чейин полностью айтсаңыз, обязательно бул нерсе болот да. Эгер баардык ушул нерсени кылган болсоңуз, өзүңүздү армияга чакырыңыз. Потому что мындай бар го, дагы бир киши айткан болчу, эсимде жок. Өзүңүздү 2 жылга армияга чакырыңыз. Туугандардан, эми туугандар менен катташыш керек, это нормально да. Тойлордон, жөн эле отуруштардан, ушактардан өзүңүздү токтотуңуз да. Мен биринчи баштаганда, мен жолдошум каршы боло бергенде, шашлыкка барышчу, воскресенье күнү бизде спортивный офисте школалар болот да, сабактар. Ошол жерде биз опыттарыбыз менен бөлүшүп кетебиз. Ошол жерде шашлыкка кетип атканда мен барбай калчумун. Сен мени тоготпойсуң, сен менин досторум антесиң дейт эле. Хорошо деп сөзүн угам, дагы барып туруп өзүм ишимди кыла берем. Потому что мага ийгиликке жетишим ошол учурда, негизи любой эле учурда мага важный болгон. Мен өзүм армияга чакыргам. Но это мен өзүм менен өзүм келишим түзгөм да. Эң башкычысы армияга чакырган, каалоо болуш керек. Эгерде мен сизди 100 жолу тартып, ой, класс, мисалы үчүн да, Адина же Элмира же мына жерде. Элмира же класс деп эле мойнунан сүзүлгөн иттей дейт, класс дей бере турган болсом, эгерде ичиңизден желанияңыз, каалооңуз жок боло турган болсо, бул нерсе болбойт. Эмне үчүн мага керек деген, бул дагы сиздин азыркы финансылык состоянияңыздан келип чыгуучу суроо да. Ошол нерсени обязательно караңыз. Экинчи этап, жылдырып койсоңуз, экинчи этап пожалуйста, жылдырып коюңуз, мимозеже. Экинчи этап, кайсыл метод сизге туура келет? Эми метод тандайбыз да. Туура эмес жазып коюптум, кечиресиздер. Биз уже өзүбүздү армияга чакырдык, биз уже өзүбүзгө максат койдук, эми ишти башташыбыз керек. Кайсыл метод сизге туура келет? Бул жерде дагы маанилүү өзүңүздөргө суроо беришиңиз керек. Кантип иштейм? Кайсыл метод мага туура келет? Онлайн иштеймби, офлайн иштеймби деген, же болбосо мага мындай жүзмө жүз көрүшкөндөн коркомун же уялам дей турган болсоңуз, бул нерсени биз азыр онлайн проект менен жөн эле видео вызов, же болбосо голосовой сообщение, же болбосо жөн эле звонок менен аткарсаңыз болот. Дагы бул жерде маанилүү суроо, кантип иштейм? Кайсыл метод мага туура келет да? Видеолорду көрөбүз, бизнес жөнүндө китептерди окуйбуз, аябай көп бизде эмне видеолор, китептер бар. Мен ушул күнгө чейин эртең менен туруп тамак жасаймбы, тамак жеймби, же кечинде келип тамак жасап атканда дагы эң сонун видеолорду көрүп турам постоянно. Не для того, чтобы мен методун табышым үчүн эмес, мен для того, чтобы мне өзүмө болгон ишеничти көтөрүү үчүн, командама эмне деп айтам. Күндө ар кандай адамдар келет, 5 кол тең эмес. Ошон үчүн
ар кандай адамдарга ар кандай мисалдар менен сүйлөп бериш керек. Кайсы метод жагат? Эми жагыштын методдун жагыш жакпашы жок. Негизи мен бул жерде айта турган нерсем, главный бардык методдор менен иштеп көрүш керек. Анан сизге өзүңүзгө, мисалы үчүн каталог таратып аткан болсоңуз, эгерде сизде каталогдо результат болгон болсо, анда каталог менен иштеш керек. Эгерде каталог таркатып атасыз, эч кандай результат болбосо, анда каталогду да таркатып, ошол эле убакта звонок да кылып, тааныштарыңызга да айтып, тааныш эместериңизге дагы айтып, ошолордун бардыгын единовременно, практика деген ошол жерде. Бардыгын колдонуп, бардыгын бирге алып кетесиз. Анан өзүңүзгө керектүү, өзүңүзгө ийгилик алып келген, өзүңүзгө результат алып келген метод чыгат. Ошол методду колдонуп, анан практика жүзүндө ишке ашырасыз. Самый главный бул жерде ишти баштоо да. Үчүнчү этап. Мөжөмө чалып койду окшойсуңар. Кечиресиңер. Бул нерсе аябай сизге ишиңиздин жакшы, туура ийгиликке жетишиңиз үчүн сонун жардам берет. Үчүнчү этап бул турбулентность. Бул сөз көбүңүздөргө түшүнүксүз болушу мүмкүн. Мен кыргызчасын табайын десем, аябай мындай түшүнүксүз болуп калат экен, ошон үчүн орусчасын жазып койдум. Бул нерсе турбулентность деген, мисалы үчүн, мындай корабль жөн кетип ата турган болсо, аябай борон, чапкын, толкундар, шамал, жамгыр болуп кетет го, ошол нерсе. Бул биздин бизнесибизде эмне? Каршылыктар, отказдар, өзүбүздүн ичибизде сомнение болобу, болбойбу, туура эле кылтамбы, ой күйөөм мынап айтат да, жакындарым мынап айтат да, бул иштеп кеткен экен, эч кандай результат болбоптур. Бул сомнение, каршылыктар, отказдар и так далее да. Биринчи бул жерде дагы ар бир этапта өзүңүздөргө маанилүү суроо бериңиздер. Мага чын эле керекпи ушул нерсе? Же болбосо эмне үчүн мен бул нерсени кылып атам да? Отказдар болот, естественно, до сих пор болуп келген, боло берет. Сомнение болот, потому что мен бул каталогдо 15%ке чыгайын дедим эле, же болбосо мунда 18ге чыгайын дедим эле десеңиз, 18ге чыга албай калсаңыз, бизде сомнение болобу, болбойбу? Сразу уже ал нерсе. Кече мен вот бир кыз келди, жаңы презентация өтүп атам, сүйлөп атам, айтып атам. Эме дейт. Айтып атам, колуңан келе берсем, мен мына 20% арзан алышым мүмкүн, анан каталог көрсөтүшүм мүмкүн, бирок үчүнчү бизнести кыла албайм да, мен коркуп атам, болобу, болбойбу деп да. Уже биз али ойлой элек деле, түшүнүп элек деле биз уже чечим чыгарып коебуз да. Чечим чыгарбастан дагы аракет кылышыбыз керек. Китеп окуйбуз бул жерде деле, спонсор менен сүйлөшөбүз, обязательно негативдерди спонсорлорго айтабыз. Менде мына нерсе болбой атат. Мен муну кандай кылышым керек? Потому что спонсор сизди бул жака чакырып келген адам. Регулярно коллажды карап турабыз. Сиздин максатыңыз эмне? Эмне максатыңызга жетпей баратасыз. Обязательно карап, визуализация. Менин максатым бул болчу. Эмнеге мен бул жерде токтоп калып атам? Эмне дальше кылышым керек? Анан бронежилет кийебиз дегенибиз, бул сонун сөз. Эми мындай бронежилет деген бронежилет эмес. Просто биз өзүбүзгө ушундай каттуу бронежилет кийебиз дагы, эч ким сөзүн укпайбыз, отказдарды укпайбыз, дальше кыймылдайбыз. Анан дагы бизде спонсорлордо именно ушул практикада сонун сөздөр бар. 1000 отказов дейбиз. Или 100 отказов деп, 101 регистрация деп коет го. 1000 отказов. Отказыңыздарды эсептеп чыгыңыздар. Эгерде силерге чейин өткөндө Эдуард Васильев, исполнительный директор дагы айтты да, 300 презентация өттү элек болсоң, сен анда бизнесте бир нерсе кылдым деп элестетпе. Эгер болбой атат деген болсоң, биринчи 300 презентация өт. Анан кийин 300 презентациядан кийин анан кийин эсептеп чык депчи. Ошон үчүн отказдарыңарды эсептегиле. Бүгүн бул берди, ничего страшного, я иду дальше, потому что менин максатым мындай. Экинчиси отказ берди, үчүнчүсү отказ берди. Ну и что? Даже мне кайра, ну и что бул болсо башкасы. Менин өзүм жакшы сөз бар. Эшикти нарак айфонун офиси нарак карап дагы, берек карап дагы ачыла берет да. Ойлонбостон кылыш керек да. И главное не сдаваться. Ни в коем случае. Потому что биздин максат башка нерселерге караганда биринчи место туруш керек да. Эч кимге сиз максатыңызды сатпаңыз. Эгер сиз максатыңызды сата турган болсоңуз, анда мындай жашоодо жөн эле бир живое существо болуп эле жашап каласыз да. 4-чү этап, 5 эле этап калды. Азыр чыдап туруңуздар. Да, 2 эле этап калды. Ошон үчүн
Анан биринчи кадамдарды жасап башташ керек. Биринчи кадамдар эмес, бул жерде биринчи ийгиликтер деп жазышым керек эле, туура эмес жазып калыптым да. Бул жерде өзүңүздөргө суроо бериңиздер. Почему не я? Башкалар жетип атат. Почему не я? Эмнеге мен эмес да? Бул жерде делать, жасаш керек. Болбой калатса дагы жасаш керек. Окуп, үйрөнүп, дагы башынан жасап көрүш керек. Ал жагынан кылып көрүш керек. Каталогду метро, например, Пушкинскаяда таратып аткан болсоңуз, Киевскийге өтүңүз да, ушундай да. Же болбосо туугандарыңызга айтып аткан болсоңуз, алар отказ берип аткан болсо, башка адамдарга айтыңыз. Школаларга келишиңиздер керек. Обязательно вебинарларга киришиңиздер керек. Анан дагы бул жерде өзүңүздөргө суроо беришиңиздер керек да. Эч ким, эч нерсе сага бул нерсени жасап бербейт. Сенин максатыңды орундатып бербейт. Сен бир гана мен өзүмдү жашоомду өзгөрткөнгө, өзүмдүн жашоомду башкача кылганда менде, сенде гана мүмкүнчүлүк болот. Ошону азыр алып өзүнүн жашообузду өзгөрткөнгө кол байлап, дальше аракет кылайлы. Андан кийинкиси 5-чи этап бул мээлеген жерге жетүү. Мээлеген жерге жеттим, ой болду, мен золотой директор болдум, же болбосо мен 18% болдум, 22% болдум деп туруп биз коробкага, комфортко кетип кетебиз да. Дагы маанилүү суроо, любой эле вот этаптарда маанилүү суроолор бар бардыгында. Кайда барам? Что дальше? Болду. Мен силердин максатыңар 30 000 зарплата эле 22% болсо да, жаңы максаттарды коебуз. Дагы коллажыбызга болгон нерселерди алып, башка жаңы сүрөттөрдү да, жаңы визуализацияларды жабыштырабыз. Анан самый главный бул жерде бизде команда. Мен башында да айтып кеттим. Өзүңүз үйрөнүп жетип алыш эмес. Мен көп эле айтам, мен дайыма эле айтам, мен результатка жетпеген, менде болбой аткан учурда, мен өзүмдү гана ойлогон учурда, мен эч кандай менде болгон эмес да. Анан менен мимозжем сүйлөшкөндөн кийин мен командамды ойлоп, аркамда ушул адамдар бар, ушуларга жардам берейин, чет мамлекетке барышына жардам берейин, $1000 алышына жардам берейин деп баштаганда, анан кийин менде результат боло баштады. Самый главный ушул 4 этапты 5-чи этапка чейин командабыздагы адамдарга үйрөтөбүз. Ошондо сиздердин командаңыздар самостоятельный болуп баштайт. Эч качан токтотпойбуз, дальше кете беребиз. Акыркы слайд. Если ты не сдаешься, то ты победишь, да? Эгерде эми мен жөн эле сүйлөп эле, жөн эле кыла бере турган болсоңор, эч нерсе өзгөрбөйт да. Не сдаваться, идти дальше, и ошондо силерде результат болот, силер жеңесиңер. Кандай суроолор бар? Мен аябай мындай с одним дыханием деп тез өткөрүп турмун, Кандай никогда не сдаваться, ни в коем случае. Дальше кылып кетебиш керек. Ошол 5 этапты обязательно өзүңүздөргө жазып, командаңыздарга өзүңүздөр биринчи иштеп чыгып, командаңыздар менен бөлүшүп, ошол нерсеге жетишиңиздерге тилектешмин. Суроолор болсо, желаниялар болсо угуп коем. Потому что бүгүн дагы саат 10-до сонун вебинар болот. Ал вебинарга обязательно катышыңыз керек, эгерде силер жаңы баштап аткан болсоңор, потому что ал жерде именно сонун тема болот. Факты, гордости Арифлейм жөнүндө айта албай, ой Арифлейм мындай деп аткан болсо, ошол жерде ошол вебинарды коюп койсоңор болот. Бул видео еще YouTube'да сакталат. Туугандарыңарга, тааныштарыңарга, командаңарга таратып койгула, чтобы бул нерселерди көрсүн. Какой-то бир Өмүркан деген кыз ушул нерселерди кылып атыптыр, ушул нерселерге жетиптир деген да. Рахмат, баарыңыздарга рахмат. Жашасын Өмүркан дейт. Жашасын. Жашамаса болбойт. Рахмат дейт. Сиздерге да рахмат. Сонун болду. Аябай көптөн бери вебинарда